Туугандар, чет өлкөгө иштейм деп бара атканда абайлаңыздар, сак болуңуздар. Эмнеге дегенде түрдүү аферисттер көп экен. Мага эми жазып, мен ушуну айтып коюңузчу, элге кайрылып коюңуз, биз алданып калдык, эми башкалар алданып калбасын дегендерди айтайын. Мен билгенденчи. Биринчиси, акчасын салышат экен. Мисалы үчүн бирденке travel, анан мындай жумуш, мындай работа деп букмуш реклама кылат дейт. Аны еще кыйын блогерлер көрөт дейт. А мен канча айтам, азыркы ырчы блогерлерин эчтекени карабайт да, реклама кылып берет. А сиздер алданып каласыздар, тигилер мындай ни при чем болуп калат да. Аларда мындай текшерип, кой тиякпен карап, отзывдарын карап, жанагындай өзү менен сүйлөшүп, канчалык эме бар документтерин карап, кичине бир реклама кылса, мындай коркуп реклама кылса дейм да. Бирок аны укпайт экен, акча дегенде эле адам жанталашып берет экен. Болгон реклама берет. Мага жазгандар ушу мо блогер чыгарды эле, Инстаграмдан моорча чыгарды эле, анан алданып калдым дегендер көп да. Биринчиси ошол, ошентип жанагы визовый центр, анан бирдеме бирди укмуш жазып коюшат экен эмелерин, аттарынчы. Барасыз, сизден 100 000, 200 000, 300 000 ишыл бир ставкалар болот экен, ошону алат, типа ушундан бүтүрүп беребиз, анан приглашение келет, ар кайсы эмелерди айтып туруп, мындай жумуш иштейсиз, айына $2000, $3000 укмуш эле деп атып, анан алдап туруп эчтеке акчадан эчтеке жок экен да. Ошентип алданып калып атышты. Биринчиси да. Экинчиси болсо, ошол жаран кетет экен жумушка, ошол фирма аркылуу кетет экен. Бирок барганда ошол Кудай өзү сактасын, Кудай өзгөчүсүн, иттей жаман жумуш болуп калат экен, разврат болуп калышы мүмкүн экен, ушундай бир ыплас нерселерди кыла тургандай жумуш болуп калышы экен. Мына канчасы жазып атат магачы. Ушундай Филиппин, Европа, Америка дейт, канча иши кылып, канча өлкөлөр, Кудай сактасын. Анан барганда анан кетип калбайсыңар, эмне иштеп атасың аякта десем, паспортубузду алып алган дейт биринчиден. Экинчиден контракт бар экен, мисалы жарым жыл, 3 ай деп контракт түзүлөт экен да. Ошол бүтмөйүнчө айлыгын бербейт экен, анча-мынча акча берип алдап коюп аткан окшойт. Бирок ушундай разврат, ушундай жаман жумуштар кылып атабыз дейт. Иштеткен көбүнчө Кытайлар экен. Кытайлар, анткени Кытайда закон күчтүү иштейт экен да. Аяктан бирден ушундайларды разврат, бирденке ушундай тура эмес нерселер көрүп калса, аябай TikTok'ту деле айтып атышат го, туурабы? Эме дейт, аякта укмуш мындай кандай сааты менен эме жанагындай бүт программа каралган дейт, көп убакыт отурса өчүрөт экен, жаман нерсени киргиздирбейт экен, башка дүйнөзүнгө ыплас нерсени тыгып атышат да. Ансыкандай булар башка мамлекетке барып, Кытайлар өлө иштеп алдайт экен да. Ошон үчүн абайлаңыздар, сак болуңуздар макулбу? Анан туура эми кетип аткандар болуп атыптыр, кетип иштеп жакшы, мен деле жакшы билбейт экенмин. Билсеңиз, кандай туура кетиш керек. Эми бияктан ойлоп калып алам, Нурлан деген Европага иштеп кел деп эме Ташкил деп коет, мындай чакырып атат дегендейчи. Мен антпай элем, жакшысы барып эле болсо жакшы болот эле. Аллах таалам рызкыны бияктан деле Кыргызда өз мекенибизден эле берет иншалла. Ошонун берекесин берсин деп иштеп, дин менен жашоого дин алып келип, мындай иштей турган болсок, Аллах таалам берет берекесинчи. Анан экинчи маселе, бул адам жашоо мега программа кирип алса, бир бала, мисалы, бир кыз Америкага кетип кеткен программа кирип калды да, болду. Цель ушундай да. Максат тутуп алган да, болду, кетет да. Анан канча эметсең дагы кетет да. Ансыгандай, ушу кете тургандар болсо алданып калбаңыздар деген эме да, буякта, насаат. Ошону башка билгендер кантип кетиш туура жолдун, ушундайларын жазып коюңуздар. Анан эми менин максатым жана ошо мага жазып аткандар, муну эмнеге эми чыгарганда эмне деген сыяктуу кайра жазсам айтып атат. Эми биз алданып калдык, жок дегенде эл алданбасын деп кара. Алла ыраазы болсун. Бир туугандарга күйүп, мына кыргыздарга, мусулмандарга күйүп, ушундай экен, эми келсем эле экинчи барбайм деп атышат да. Ошон үчүн абайлаңыздар, сак болуңуздар. Ушул видеону башкалар менен максимально бөлүшүп репост кылалы. Бирибизди сактайлы, бирибизге эскертели. Өзү мындай кандай десем, жарандарыбызга бир кичине мындай күйүт болсун да, иншалла. Ушуларды алданып калбасын, башка бөтөн элде, бөтөн жерде дегендейчи. Жөн эле кулдай болуп иштеп, акчаларынан ала албай кыйналып калбасын. Анан негизи эле могу аферисттерденчи, алдамчылар азыр аябай көп, азырчы аябай көп да. Особенно динди жаман алып сакалчандар, жолукчандар, алар жүрөгүндө деле иман жок окшойт да, менин оюмчачы. Бирок эптеп эле ошентип алып анан алдагандар көп атат, эптеп эле алдаш керек, элди алдаш керек, акча табып эле жыргаш керек. Мен Алла насыбынан жооп берет, аны унутуп калып атышат да. Анан бул жашоо деле Аллах таалам жашоо бумеранг да. Өзүлөрүнүн тагдырына өзүлөрү балта чабып атат да. Аны түшүнбөй атышат да. Бирок эми биз мусулмандар алдабайбыз биринчиден, экинчи алданбайбыз дагы да. Ошон үчүн сак болуңуздар макулбу? Аллах таалам туура жашап, туура амал кылып, алдабай, алданып калбай жашаганга, чырайлуу жашаганга, бактылуу жашаганга баардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин.